Бир жолу Таиландка бардым, 2 жолу умрага бардым. Биринчисинде апам алып баргам умрага. Андан кийин өзүм бардым. Как көбүрөөк жакты? Эми умра деп айтат да эми мындай. Жөнөкөй Таиланд деген болбой калат го. Эгер чын жүрөктөн айтсачы? Чын жүрөктөн айтканда эле умра. Ал жактан салыштырып болбойт го деп салыштырып айтканда эле болбойт. Ал жактын өзүнүн духовный эс ала турган жер. Кудай ошол өзүнүн үйүнө чакырган, насип кылган адам гана ал жакка барып атпайбы? Жакшы ниет менен бардыбы, аны сен билбейсиң. Аны бир гана Кудай чечет дегендейчи. Ал умрага бара берсин. Неси жаман? Эч кандай жаманчылыгы жок. Бара берсин. Умрадан кандай таасир алдыңыз? Жакшы таасир алдым мен сөзсүз түрдө. Эң мындай эсте калган. Мага Медина шаарында жүргөндө аябай мындай ушундай жакты. Билбейм эмнегедир ошол жерде мен өзүм аябай бактылуу сездим да. Анткени ал жердин мындай аурасы, ал жердин жыты, мындай элдери ошол жерге мындай таптакыр башкача неме сезим калтырган да. Медина мындай чындап ошол жерден кайфовать эткен да мындайча айткандачы. Ушунчалык өзүм жүрөгүм бактылуу болуп, тынч болуп ошол жердечи. Ошондо мындай чыныгы умранын баркын сезгем да.